маекти көрбөй туруп ушунчалык жаман сөз жазгандар көп экен. Ой кудайым, мындай Кудайга карап жашагылачы дегим келди да. Максаттары алмашканда балким адам сүйүүдөн өзүн жоготушу мүмкүн. Өзүңүздү Айпери Кубик кызы менен Айгерим Расул кызыга теңмин деп айта аласызбы? Баарына жакпасымды билем, ошон үчүн ага басым жасабайм. Супер KGге эфир маек берип калдым, анан ошондон Нурчолпон эжеге окшошсуң десе кандай кабыл аласың деп айтыптыр да. Анан мен жакшы эле кабыл алам, жакшы адамдарга окшоштурган кандай жакшы. Бирок мен өзүмдү өзүм гана мындай өзүмдү эле кабыл алгым келет, бирөөгө салыштыргым келбейт деп айтсам, анан эми анонсуна жазып коюптур да. Эмне деген Нурчолпонго салыштыргым келбейт деп жазып коюптур. Эгер популярдуулук болгон болсо, мен эч ак популярдуу болмокмун дегендей да. Эмнеге? Сапат маанилүү. Ал Самат сиздин кинодогу продюсериңиз. Кинодогу эмес, негизи. Шоу бизнеси, Бизнес, чыгармачылыкта да. дагы. Чыгармачылыктагы продюсермин. Канча жылга түздүңүз келишимди? Айтпайм. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда эксклюзив подкасты кайрадан старт алды. Сиздер менен бүгүн мен Мирлан Муратов болмокчумун. Кайрадан бизде коногубуз бар. Ким деп сурай турган болсоңуздар, Аруке Абдыкалыкова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кош келипсиз. Кош болдук. Кош көрдүк. Аруке айым, чуу дегенде түз эфирге өтөлү. Бүгүн биздин эфир өтө актуалдуу темалардын тегерегинде болот. Коркутпасаңызчы. Эфир бүткөн соң Мирлан байке могу жерин кырып койсок болобу деген суроолор Айтмай болбойт. жокпу? Айтмай жок. Болду анда. Жарайт. Макулсуз да. Жарайт. Аруке учурда ким? Учурда студент, бир үй бүлөнүн аялы, ырчы келаткан. Ушундай. Сизге суроо берейин да мен. Кантип Бишкекке келип калдыңыз? Бишкекке 2021-жылы студент болуп келдим. Ошондон бери азыр 5 жыл өттү. 5 жылдан бери студент болуп жүрөм. Ошол оштон орто окуу жай Ниязалы Борошовду музыкалык окуу жайды бүтүп, анан мен аябай Кыргызстанды тааныткан кыйын флейтистка болом деп Калыйм Алдыбасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына студент болуп келгем. Бирок азыркы учурда вокалисткамын. Ушундай. Келип анан бир ай окугандан кийин ойлонуп, мен негизи жашоомдо көп мындай рисктер көп болобу кандай, же мен мындай тобокелчиликке барганды жакшы көрөмбү, билбейм. Ошол вокалдага которулуп анан окуп калганмын. Ошол 5 жылдан бери студент болуп жүрөм Бишкекте. Биринчи курстагы Аруке кандай бир кыз болчу? Бир аз жалтаңыраак, бир аз коркуу сезими бар. Көп жактан өзүнү тыйган, чектелүү Аруке болсо керек. Мүмкүн. Азыркы Аруке, биринчи курстагы Арукеге эмне деп сөз айтмак? Совет. Туура жолдо баратасың. Туура нерселерди кыялданып жүрөсүң. Мүдүрүлбө. Эркиң жеткенин жаса. Эч нерседен тайманба деп айтмакмын. Сен азыр кандай болсоң, ошол боюнча жашооңду улант демекмин. Аруке азыр туура жолдо баратам деп ойлойсузбу? Ооба. Мындай сен жашаган сайын жашооң мындай корректировкаланып кете берет го. Анан улам өзүнүн нугуна түшүп, улам өзүнүн ордун таап баратат. Кудайым буйруса, Кудай көрсөткөн жолдо
баратам окшойт деп эле ойлойм. Аруке акыркы жолу качан ыйлаган болчу? Бир жума болду. Эмнеге? Гос тапшырып атабыз да азырчы. Мгм. Анан госко прослушаниялар болуп атат. Анан оперный класс деген бар бизде. Азыр биз ошол Джоаккино Россининин Севилдик Чачтарач деген операсынан биринчи бөлүктү алып ырдап атабыз да, даярданып жүрөбүз. Гос экзамен бизде июнда болот, бирок ага чейин бир нече прослушанияларды өткөрүшөт кафедра. Анан 2 жолу тапшырып, экөөндө тең мындай куладык да, кадимкидей куладык. Анан зав кафедра Таир Султанович отуруп алып маңдайында бери келгилечи, жакыныраак тургулачы деп, анан не хуже, отвратительно деп сүйлөп атат да бизгечи. Анан эми мен билем то, что мен мындай не до конца стараюсь да, мындай аягына чейин аракет кылбай элемин. Мен аракет кылып баштай эле экенин дагы ошол жерден түшүнүп калдым. Анан даярдангыла силерге майдын 10-на чейин уруксат беребиз. Дагы бир жолу тапшырганга деп. Эгер биз ошол спектакльди жакшы койсок, Кудай буйруса, театрдан бермекпиз. Абдулла Смалдыбаев атындагы опера балет театрынын чоң залынан оркестр менен кадимкидей гос тапшырабыз да, спектаклдин биринчи актысын коюп. Анан Розина болуш оңой эмес экен. Да, ал характери меникиндей экен, бирок мен ошону жеткире элеккенмин да. Анан ошондой агай айтканда мындай тупо эчтеке кыла албай эле, бирок көзүмөн жашым кулап, ыйлап, анан эмоциямды чыгарып, анан эртеси күнү туруп даярданып кеттим баштап. Ошол бир жума болуптур. Азыркы учурда кимди жоготуудан коркосуз? Өзүмдү Эмнеге? жоготкондон корком. Эми киши өзүн жоготсо билбейм кандай белгисиздик го бул. Болду беле сизде? Ооба. Эмне болду? Эми адам жолунда көп өзүн жоготот. Жоготтум деп ойлойт, белгисиз абалга түшөт. Балким күн сайын биз кайсыдыр мүнөттөрдү белгисиз абалда жашап жүрөбүз дегендей. Эмне кылып өзүңүздү жоготуп алдыңыз эле? Эмнеден улам? Максаттары алмашканда балким, адам сүйүүдөн өзүн жоготушу мүмкүн. Ушундай эле. Бойдок кезиңизде жүргөндөгү жигитиңиз менен азыркы жолдошуңуздун айырмасы барбы, жокпу? Көп деле жок. Ал кезде деле ошондой болчу, азыр деле ошондой. Азыр кандай? Азыр деле тамаша көй, азыр деле олуттуу, азыр деле чечкиндүү, мындай өзүнүн сөзүнө ишендире алган, азыр деле ошондой. Билбейм, мен айырма көп көрбөйм. Балким мурда көбүрөөк романтик болгондур. Мага үйлөнүш үчүн дегендей. Көбүрөөк да, мүмкүн. А так көп деле разницасын сезбей элем. Айырмачылыгы жок. Учурда мен айта кетчү нерсе, биз азыр Арукенин мүмкүн болушунча аракет кылып көрөбүз, ачылбаган сырларыны ачууга аракет жасайбыз. Бирок ошенткен күндө дагы биз айта кетчү нерсе, азыр Арукенин Ош шаарындагы жана Арабандагы жаш кезине бир кыл чай өтөлү, андан кийин сөз түрдө эксклюзив суроолорго кезекти мен берем. Ата энеңиз учурда эмне менен алектенет? Апам мугалим, мектепте кыргыз тил адабияты сабагынан берет. Атам биз негизи колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлүп, атам негизи ошо үй бүлөдө төрөлгөн, колхоз кезинде чоң атам ошо жетектеп, анан атам көп кой багып, 600-700 миңби билбейм канча, бирок аябай көп болчу. Анан ошол үй бүлөдө төрөлүп, анан всегда мындай журналдарга, бир жактарга өздүк жеке өзүң жөнүндө жазганда, мисалы атам фермер, апам мугалим деп жазасың го. Анан атам кече жакында эле баштады, мындай чын эле өзүнүн эмесин салыпчы, фермасын салып. Кече жакында эле башталды, эми мен уста жок деп барышым керек, ошого ойлонуп жүргөм негизи. По-настоящему фермер деп айтайын да, эмичи. Ушундай. Атам фермер, апам мугалим. Аруке кимге жакын? Мен өзүмдү мурда
кичинекейимде атама жакынмын деп ойлойм. Бирок баягы аял аял чоңоюп, аял болуп калыптанып, турмушка чыгып эне боло элекмин, бирок азыр өзүмдүн маселелеримди, өзүмдүн ички оюмду көбүрөөк апама айтып калдым. Ошондой окшойт да канча бир этап. Балдарда тескерисинче, балдар мисалы кичинекейинде апасына жакын болуп, анан чоңойгондо атасына жакын болуп, кыздар тескерисинче. Мен негизи өзүмдү атамдын кызымын мен деп ушундай сезчүм, ойлочумун. Азыр экөөнүн тең кызмын негизи. Апаңыздын сизге эң көп айткан сөзү эмне? Өзүңдүн башың өзүңдө, өзүң туйганыңды, чечкениңди кабыл ал, ошону жаса деп айтат. Мен негизи кичинекейимден эле көп мындай маселелеримди апама дагы, атама дагы айтып көнгөн эмескем. Азыр деле ошондой да. Анан апамдын бир сөзү ошол эсте. Атам дагы ошентип айтат. Апаңыз акыркы жолу сизге качан телефондон чалып ыйлаган эле? Апам эч качан ыйлаганын көргөн эмесмин. Эч качан. Көргөм, качан таятам каза болгондо. Биз көпкө өзүбүздө жок болгонбуз. Себеби мен таятама жакынмын да. Анан ошондо көргөм, башка эч жактан көргөн эмесмин. Тайтаңызга эмнеден улам жакынсыз? Чоңойгом таятам. Колунда. Колунда эмес. Биз мындай да. Менин үйүмдө биз көп бир тууганбыз. Анан апам өзүнүн үй бүлөсүндө эң чоңу да. Анан таятам биринчи небереси болгон, мисалы менден чоң менин эжем бар да. Мен таятамдардын үй бүлөсүндө жалпысынан эсептеп келгенде экинчи небереси болуп калам да. Анан эжемди кичинекейинде каникул болуп, анан бир жолу ошо таятам алып кетет да. Анан 3 күн туруппу, эжем аябай ыйлап, болбой эле кетип калат экен да. Анан мени алып барат экен. А мен спокойно жыргап жашай берет экем. Анан өзүмө да жаккан окшойт да, мен анда балким эс тарта элек болчумун. Анан ошондон баштап ар жай сайын 3 айга таятамдын үйүнө барчумун. Менин балалык кезим таятамдын үйүндө. Анан өзүмдүн жайлоомдо. Бирок мен таятам каза болгондон кийин такыр баргым келген жок. Эмнегедир мындай. Мен элесин жок кылгым келген жок да. Мен барсам жок болуп калчудай сезилди да. Анан барбайм дедим, мен барбайм дедим. Эмнеге? Билбейм. Мүмкүн Менин элесимде таятам азыр жайлоодо тургандай эле боло берсинчи деп ошенттим да. Анан көпкө барбай, көпкө кабыл албай жүрдүм. Таятам 2013 жылы каза болгон. Мен 2024 жылы барып турмун. Ошондо 11 жылдан кийин барып турмун. Жок кезин өзүмө кабыл алып, биротоло. Бирок баары бир издей бердим да. Барып баягы үйгө кирсем эшикте жүргөндөй болот. Эшикке чыксам үйдө жүргөндөй болот. Жайлоодо дагы ошондой. Үйдө болсом ал жайытта жүргөндөй же тескерисинче да. Анан бирок баягы элесиңде жашай берет экен деген боюнча азыр мындай жеңилирээк форматында кабыл алып калдым. түшүңүзгө кирбейт. Түшүмө бир жолу кирген. Башка кирген жок. Башка кирген жок. Ооба, Кээде эстеп турасызбы? көп эстейм. Кандай учурда? Өзүмдү жаман сезген учурда мүмкүн. Ошондой го негизи мындай жашооң, турмуш сага кичине кыйынчылыктарды болуп аткан кезде, чечилбеген маселелер болуп аткан кезде сен көбүнчөсү балалыгыңа кеткиң келет го. Эч нерсеге ой жок, эч нерсени ойлонбогон, жыргал балалыгыңа кеткиң келет го. Ошондой сыңар эле. Ошондой эстейм. Арукенин турмушка чыга элек сиңдилерине эмне деп совет бермек элеңиз? Турмушка батыраак чыккыла дейт белеңиз же жок чыкпай тургула деп айтат белеңиз? Качан өзүң каалаганда, качан өзүң чечкенде, качан өзүң ошону туура деп эсептегенде айтмакмын.
Мен мынча жашыңда чыкпа, азыр чыкпа деп айта албайм да. Качан өзүң сүйөсүң, качан өзүң ошондо бактылуу сезесиң, мен даярмын деп ойлойсуң, ошондо чык деп айткым келет. Хоть 30 жаш болсун, хоть 20, хоть 18 жаш болсун. Качан өзүңдү даярмын деп эсептегенде. Аруке айым менен ким жакын рубрикасы. Дайынсыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер, бул рубриканы мен сиздерге алдын ала маалымат берип коеюн. Бул ким күчтүү эмес, ким жакын Аруке айымга ким жакын рубрикасын айтабыз. Сиздер да ушуну көңүлгө алып, эстеп, эңсеп койсоңуздар, жазып койсоңуздар жакшы болмок. Себеп дегенде биздин интернет жаатында аябагандай көп астына комментарий келип атат. Жок, бул күчтүү болчу, бул күчсүз болчу, бул алсыз болчу деген адамдын жеке жашоосуна өткөн дагы комментарийлер келип атат. Бирок тилекке каршы аны биз өчүргөнгө мажбурбуз. Себеп дегенде биздин чыгаан таланттуу инсандарыбызды анчалык басмырлоого биздин интернет желесинде биз укук бербейбиз. Алдын ала сиздерден кечирим сурайм. Ошондуктан мүмкүн болушунча Аруке айымга дагы сиздер комментарийди туура жазасыздар деген ойдомун. Үмүт кылабыз. Буюрса, Аруке айым, дайынсыздар. Бүт бардыгын менин оюмча тааныйт болушуңуз керек. Байкайлы. Бат-баттан жооп бересиз. Кыргызбай Осмонов же Керим Турапов? Жакын дедиңиз, Ооба. Кыргызбай Арапбаевич. Кыргызбай Осмонов, Альбина Имашева же Гүлмира Тосунбаева? Альбина Имашева. Самат Эркинбеков же Эмиль Эсеналиев? Самат Эркинбеков. Карьера же үй бүлө? Үй бүлө. Шайыр Касымалиева же Гүлжамал Мамыкбекова? Шайыр Касымалиева. Театр же кино? Экөө тең десем болбойбу? Жок. Кино. Кино. Малика Дина же Ханыкей? Малик один. Асхат Сулайманов же Камчы Сарыбаев? Аскат Сулайманов. Бейишенен таман астында же Курманжан Датка? Курманжан Датка. Раймалы менен Бегимай же Сүймөнкул? Раймалы менен Бегимай. Айсанат Адигеева же Жаңылай Исакова? Айсанат Эдигеева. Динара Багышбаева же Калипа Таштанова? Динара Багышбаева. Нурчолпон же Аяна Касымова? Нурчолпон эже. Гүлжигит Калыков же Омар Жанышев? Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Сулуулук же байлык? Сулуулук. Нурила же Нурайым Акылбекова? Нурила. Акжол Махмутов же Бивол? Акжол Махмутов. Неге Бивол эмес? Билбейм. Акжол Махмутов. Себеп? Жагат мага. Эмнеси менен? Жердешим деп эле коеюн, бирок жакшы, мыкты күрөшөт, эмгекчил. Жок, жердешиңиз да. Ооба, жердешим. Жок, аны айтып алдыңыз го. Эмнеге деп эле Айтып алдым, бирок Ооба. ошол себеп эмес дейм да. М. Ал себеп эмес. Жердешим болгону себеп эмес. Бивол дагы өтө күчтүү. Билем, күчтүү экенин. Не спорю дегендей, бирок мага Акжол Махмутов жагат. Эми ким жакын деп атпайсызбы? Ооба. Ошол бир сөз менен ошол жакын. Анда эмесе биздин рубрикабызды жыйынтыктайбыз. Мен сиз менен мелдешкен жерим жок. Мен чындыгында баш ийип таазим этем ал балага. Чындыгында кыргыздын желегини асманга көтөргөн эң биздин алдыңкы спортчуларыбыздын бири. Албетте. Чындыгында. Чындап. Мен аны менен бивол күчтүү же бул күчтүү деп айтпайбыз. Биз жөн эле биз экөөбүз ага ини катары сүйлөшүп, тамашалашканга аракет жасадык. Анда эмесе биз суроолорго эми кезекти берели. Мүмкүн болушунча сонун суроолорубузду дайындаганбыз. Сизге коом же күйөрмандар таңуулаган образ барбы? Таңуулаган деп айта албайм.
Эми өздөрүнүн билдирүүлөрүндө айтышат, сага кыргыз кийимдери, кыргызча жүргөн, кыргызча сүйлөгөн, негизи ушул образ, стиль жарашат деп айтат. деп айтат. Кээде баарына жагыш керек деген басым сизге тоскоол болобу? Баарына жагыш керек деген сезим эмне дедиңиз? Кээде сөзгө маани бериңиз. Кээде баарына жагыш керек деген басым сизге тоскоол болобу? Мүмкүн, бирок мен аны баарына жакпасымды билем. Ошон үчүн ага басым жасабайм. Кээ бир ийгиликтер сатып алынат деген пикирге кошуласызбы? Алышы мүмкүн. Кээ бирлер Сатып алышы мүмкүн. кошуласыз. Кошулам. Себеби күбө болдум деп айта албайм сөзсүз түрдө, бирок укканым бар. Кыргыз шоу бизнесинде чыныгы талант бааланбай калган учурлар көп деп ойлойсузбу? Бааланбай калган учурлар болот, бирок азыркы замандын талабы боюнча бардыгы өзүң кыймылдамайынча келбейт деген принцип болуп калды да. Ошол үчүн ким кыймылдап атса, ошол өзүнүн эмгегинин акыбетин алып, даамын татып, наамын алып жашап атат деп ойлойм. Сизге акча менен искусствонун ортосунда тандоо керек болсо, кайсысын тандайт элеңиз? Искусство. Менин жашоомдо мисалы үчүн акча биринчи орунда турса, мурда эле акчалуу болуп кетмекмин дегендей да. Акчага муктаждык учурлар болот, бирок мен аны мындай маселе деп эсептебейм. Эгер искусствода бир нерсе болуп калса, ошого жүрөгүм оорушу мүмкүн, ошого ыйлашым мүмкүн, бирок акча үчүн эмес. Ошон үчүн искусство. Өзүңүздүн талантыңызды толук кандуу ишке ашырдым деп эсептейсизби? Жок. Эч качан. Чыга элек таланттар дагы көппү сизде. Мүмкүн. Балким. Бул башталышыбы? Ооба. Сиздин ийгилигиңиз көбүнчө эмгекпи же туура учурду кармай билүүбү? Туура учурду тандап, туура эмгек жасоо. Ошо деп ойлойсуз. Өзүңүздү ашыкча бааланганмын деп ойлогон учур болобу кээде? жок. Мен көбүнчөсү өзүмдү критикалайт экенмин. Өзүмө өзүм сынчымын. Ошол үчүн бааландым деп айта албайм. Эл баалайт, эл бааласын. Аруке айып. Мен мынтип ойлойм да, мен сизге айтып берейинби? Мен ырчы болом деп боло албай калгандар көп да. Мисалы, мен актриса болом деп кино тартылбай калган далай биздин кыздар көп да. Туурабы? Эгерде сиз болбой калсаңыз ким болмоксуз? Болбой калыш үчүн ошондой ой болбош керек деп ойлойм да. Мисалы мен болбой калышым мүмкүн же болбой калам деген ой болбош керек деп ойлойм да. Ошол болбой калган адамдарда ошондой ой болгон да. Билбейм, мындай жөн эле жашоонун агымы менен жашаса керек, мүмкүн. Ошол үчүн болбой калгандыр. Кайсы күндү дагы бир күн жашасам экен деп ойлойсуз? Бүгүнүмдү. Бүгүнкү күндү? Ооба. Себеп? Бүгүн жакшы күн болду. Мисалы? Жакшы уктадым, жакшы ойгондум. Анан сабак азыр эми мен мындай окууну бүтүп атам да. Анан мен үчүн спец сабак болгон учур ушунчалык баалуу болуп атат. Акыркы даамдарын татып атам, ошондой жанталашып атам да. Анан ошондой сыңарында эле мындай ошондой даамдуу болуп атат да. Үнүм да жакшы чыгып атат. Эженин айткан талаптары дагы аткарылып атат. Анан бүгүн аябай жакшы сабак болду. Ошону дагы бир көргүм келди. Ошон үчүн бүгүнүмдү дагы жашагым келет. Бүгүн маанайыңыз өтө жакшы. Ооба. Сахнадагы образды сактоо үчүн өзүңүздү өзгөрткөн учурлар болобу? Келбетимдиби? Жок. Эми мен кандай дейин, сахнага жаңыдан чыгып келатам да. Анан келечек кандай болот билбейм, бирок буга чейин өзүмдө гана жашап жүрөм. Өзгөртпөй элемин. Кандай болсом ошондоймун. Көрүүчүлөр билген Аруке менен чыныгы жашоодогу Арукенин айырмачылыгы барбы, жокпу? Жок. Ошондой эле. Сиз ойлогон азыркы учурдагы улуттук филармония
Сырттан келгенден кандай байкалды? Сиз ойлогондой эле жумуш бекен же андай эмес бекен? Мен ойлогондон жакшыраак. Дегенге мажбурсуз, анткени айлыкты ошол жерден алып Жок, иштейсиз. ал себеп эмес. Филармонияда жылуулук аурасы жакшы. Мен мисалы оркестрант болуп иштеп жүрсөм мурда, азыр солист болуп иштеп атам. Ынтымакты сыйлайм да. Башкалар айтат, мисалы үчүн, башка окуу жайларга, башка жумуштарга салыштырыпчы, интрига көп, анан мындай, анан тигиндей депчи. Мен филармониядан андайды көргөн жокмун. Мюзиклдар боюнча иштеп атабыз, баарында ынтымак, баарында бири бирибизге эриш аркакпыз да. Жакшылыкты гана тилейбиз, жакшы гана болсун дейбиз. Ошол үчүн мындай сонун Сизди сындыгандарга кандай жооп бересиз? жакшы ниет кылгыла, жакшы сөз сүйлөгүлө деп айткым келет. Жакшы сөз адамды ушунчалык бактылуу кылат. Мындай кептин баары сөздө да. Сөз адамды көкөлөтөт, сөз адамды чөктүрөт. Анан айрыкча ушул чыгармачылыкта эл көзүндө жүргөн адамдар көбүнчөсү сөздөн куралып, сөздөн чыңалып, сөздөн кулап, сөздөн урайт. Ошол үчүн көп мени сындаган адамдарга жөн эле жакшы сөз сүйлөп койгула. Эгер колуңардан жакшы сөз айткан келбесе, унчукпай коюу оңой. Унчукпай койгула деп айткым келет. Ким сизге катуу сын пикир айтты эле? Кандай сынга сиз мындай жиниңиз келип карап калдыңыз? Мындай бетме бет отуруп айткандабы же комментарий жазгандабы? Комментарий экөөнүн тең ала берели. Комментарий жазганда. Кече күнү баягы 3 жума мурда окшойт. Супер ТВга, Супер KGге эфир маек берип калдым, анан ошондо Нурчолпон эжеге окшошсуң десе кандай кабыл аласың деп айтыптыр да. Анан мен жакшы эле кабыл алам, жакшы адамдарга окшоштурган кандай жакшы. Бирок мен өзүмдү өзүм гана мындай өзүмдү өзүмдөй эле кабыл алгым келет, бирөөгө салыштыргым келбейт деп айтсам, анан эми анонсуна жазып коюптур да. Эмне деген Нурчолпонго салыштыргым келбейт деп жазып коюптур. Ошентиптир, точно. Анан Инстаграмдан, Рилстерден, Ютубтан маекти көрбөй туруп, ушунчалык жаман сөз жазгандар көп экен. Ой Кудайым, мындай Кудайды карап жашагылачы дегим келди да. Анан мен Нурчолпон эже жаман же анчалык деле эмес деп айткым келген эмес бул сөз менен. Ооба, Нурчолпон эже сонун ааламга белгилүү өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн таланты менен. Мен аны бирөөгө салыштыргым келбейт деп мындай айта албай атам, бирок ичимде турат да ошол сөзчү. Көп адам жазыптыр, ушундай сен өзүңдү минтпей эле кой, тигинтпей эле кой депчи. Аны эми мындай жөн эле жашай береличи, бирөөгө сын такпай эле деп айткым келет. Сиздин ийгилигиңизди кайсы бир деңгээлде бакыттын жылмайышы деп айтууга болобу? Албетте. Кудайдын мүмкүнчүлүгү деп айткым келет. Эгерде сизди эртең унутуп койса, эмнеге өкүнмөксүз? Өкүнбөйм. Ошондой күн келет деген ой барбы сизде бир багы менен? Ал менден көз каранды деп айткым келет. Мен эмне жасайм, мен элге эмне бере алам, ошондон көз каранды. Сахна сизди өзгөрттүбү же чыныгы өзүңүздү ачтыбы? Өзүмдү ачып келатат. Сиз өзүңүз менен акыркы жолу качан чынчыл болуп сүйлөштүңүз? Дайыма эле өзүмө чынчыл болгонго аракет кылам. Кандай учур болбосун. Элдин пикирин уккан жакшыбы же өз жолуңуз менен кеткен жакшыбы? Укканча өзүңдүн жолуң менен кеткен жакшы. Акча көп, бирок сапаты төмөн кинолорду, же аз акча, бирок сыймыктанган эмгекпи дейт. Аз акча, бирок сыймыктанган эмгек. Мен көбүн эсе сценарий мага аябай ушунчалык маанилүү. Эмнегедир. Анан мыкты сценарий болсо мыкты эмгек жаткан болот да. Ошончо толгонуу бар, ошончо сезим бар, ошончо жашоо бар депчи. Акча маанилүү эмес. Ачык айтыңызчы. Популярдуулукпу сизге? Же сапатпы? Сапат. Сапат. Эгер популярдуулук болгон болсо, мен эч ак популярдуу болмокмун дегендей да. Эмнеге? Сапат маанилүү.
Мисалы эмнеге эч ак эле болмоксуз? Балким мен көп мындай ырдай бермекмин да. Билбейм, популярдуу болуш үчүн эмне гана кылбайт. Ошонун баарын кылмакмын мүмкүн. А мага сапат маанилүү. Эмне кылмак популярдуу болуш үчүн? Билбейм, мүмкүн көп мындай кандай десем, мен мисалы өзүмдүн үнүмдү потенциалын толук ачып бүтө элекмин да. Ушинтип ойлодум да. Анан мен өзүмдү өзүм такшалтып, өзүмдү өзүм мындай таразага салып, жакшымды ашырмайынча кантип ырдайм элге деп ойлодум да. Анан ошентип анан унчукпай окуп келатам. Сизди эл сүйгөн үчүнбү? Же сиз өзүңүздү далилдегениңиз үчүнбү? Ийгиликке жетти деп ойлойсузбу? Мен өзүмдү далилдегеним үчүн деп ойлойм. Сиз өзүңүзгө өзүңүз каршы чыгып жүрөсүзбү акыркы кезде? Эмнеге дайым мен өзүм деп атасыз? Эмнеден улам? Эмнеге? Эмнеге чындыкты Мен мисалы өзүңүзгө азыр айтасыз? эмнени элестеттим, ойлодум, айтайынбы? Мгм. Жана Раймалы менен Бегимай мюзикл болордо. Сени тандайсак жасай аласыңбы деген суроо болгон да. Анан мен жасап көрөм, жасайм дегем. Анан жасапмын да. Анан ошон үчүн ойлодум, далилдедим окшойт өзүмө депчи. Өзүмдүн потенциалымды ачтым окшойт өзүмө деп. Сиздин талантыңызды филармония ачтыбы? Улуттук филармония. Же Самат Эркинбеков ачтыбы? Кайсы жаатта сизди көп тааныды? Филармония. Филармония аркылуу Самат байке мени тааныды. Мгм. Ошол үчүн. Өзү айткан, мен сени филармония аркылуу тааныгам деп. Мгм. Ошондо айтып коет. Эми Самат дагы сизге сунуш кылдыбы? Дагы кино тартабыз, дайын тур деген сыяктуу. Кино жөнүндө жок. Жок. Эми ал билбейм. Биздин проект бүттү деген сөз болду. Эми бүткөндөй эле. Анан бирок Самат байке менен биз иштешебиз деп план түздүк. Ал менин продюсерим болду. Мгм. Документально, официально. Анан мен азыр окуумду бүтүп алайын деп жүрөм. Ал Самат сиздин кинодогу продюсериңиз. Кинодогу эмес, негизи. Шоу бизнеси, Бизнес, чыгармачылыкта да. дагы. Чыгармачылыктагы продюсерим. Канча жылга түздүңүз келишимди? Айтпайм. Эмнеге? Айтыш керекпи? Жок, бардыгы эле продюсер менен ырчынын ортосунда 1,5 жылга түздүк окшойт. экөөңүздөр. Аха. Ал келишимде эмне деген мисал деп түшүндүрөйүн. Мен сизди ырдатамын деп чыктыбы же эмне кандай? Же мен сизди киного тартып, мындан ары актриса кылам деп айттыбы? Чыгармачылыкта мени бардык тарабынан колдогонго деп айтты. Дайынмын деди. Дайынмын деди. Кино болобу, ырдаймбы, жашаймбы, бардык тарабынан. Ушинтип айтты. Келиңиз, бүгүн көрсөтүүнүн аягында мен сизден бирдемекени сурай кетейин. Саматты бизге айтып бериңизчи, кандай продюсер экен негизи? Продюсер катары биз иштеши элекпиз да. Фильмде иштештик. Фильмде продюсер болду да ал. Жетектеген Ооба. продюсер болдубу? Режиссер, Продюсер болду. режиссер. Сонун байке экен. Мен биринчи жолу иштештим, биринчи жолу тааныштым. Жөнөкөй, адамгерчилиги бийик, чыгармачылыкты сыйлаган, адамдын оюн сыйлаган мыкты байке. Бүттү. Да эмне айтайын? Эки Мени сөз менен. уккуңуз келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде чындыгын айтканда ар тараптуу таланттуу Аруке бизде конокто болду. Аруке айым дейин. Арукеге биз чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Эфирибиз соңуна чыкты. Сизге эркин микрофон. Элимде, жеримде тынчтык болсун. Баарыңыздарга ыраазымын. Бактылуу, узак өмүр сүрөлү. Өзүбүздү бактылуу сезген күндөр көп болсун. Жашоону сүйгөн күндөр көп болсун. Ушуну эле айткым келет. Өтө жакшы. Сизге да чоң рахмат. Атайын убактыңызды. Сизге рахмат. Мен таң калган жерим мындай болду. МТВни мен айттым го, тааныбайт, билбейт болчумун депчи. Анан сиз жазганда мен ген директорумун деп жазганда аябай шок болдум да. Көбүнчө журналисттер эле жазат эмеспи? Анан мен Google'дан издеп, уят болбойбун дедим да. Билбейм деп айткандан уялдым.
Анан окуп чыктым, издеп чыктым, Инстаграмдан көрүп чыктым. Анан бүт элге, жерге, журтка аябай өзүнүн эмгеги менен таанымал, белгилүү, өзүнүн орду бар адамдар экен да, эфирде отурган адамдарчы. Аябай өзүмдү бир аз ыңгайсыз тартынууну сездим, кичине. Анан эмнеге мени чакырып атса барбашым керек деп ойлодум. Анан келдим. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эртең дал ушул убакытта бизде дагы буюрса коногубуз бар. Сиздер менен мен бүгүн Мирлан Муратов болдум. Эртең дагы эксклюзивдүү суроолорубузду мыкты деңгээлде алып чыкканга аракет жасайбыз. Биз Аруки айымга терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Буюрса сизди чакырып турабыз эми дагы. Көп дегендей. Буйруса. Сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.